97-жылда башталганда. Армаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан сиздер менен улус төр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема кумтөр, проблемалар жана реалдуулук. Ал үчүн бизге кумтөр маселеси боюнча убактан бери тасыгып ал жөнүндө терең иш менен түздөн-түз иштеп жүргөн бизде эки адис бар. Дүйшөнбек Камчыбеков агай, кош келипсиз. Кыргыз алтындын мурдагы башкаруу кеңешинин экс мүчөсү, төрагасысыз. Оң жакта болсо бизде Базарбай Мамбетов мырза, алтын кеничтети боюнча эксперт, буга чейин дагы биздин Түркмөнстандагы элчи болуп жүргөн, вице-премьер-министр болуп жүргөн, түздөн-түз ошо кыргыз алтын боюнча мындай маалыматыңыз бар. Кош келипсиздер агайлар. Рахмат. Негизги бүгүн биз менен сиздер менен могу бир негизги чоң суроону талкуулайлы, анан ошондон чыгып кетсек болот. Негизги суроо бул проблемалар, эмне үчүн ушу проблемалар пайда болду деген суроода. Тагыраак айтканда, мисалы 1992-жылы Кыргыз менен Канаданын ал убакта Камеко деп аталчу, алтын компаниянын келишим түзгөндө андан түшкөн кирешенин 67% Кыргызга, 33% Канадага кетет деген мындай макулдашуу болуп турду. Бирок бүгүнкү күндө акыркы маалыматка караганда Кыргыз тарап ошонун тетрисинен 90% Камека алып кетип атат, Кыргыз 10% эле тегерегинде алып калды деп айтып жүрүшөт да. Ушул маселе эмнеден пайда болуп чыкты? Ушул суроого кайтпайлыбы? Сөздү кимиңиз баштап бересиздер? Улуура, сиз баштап бериңиз. Анда Базарбай мырза баштап бересиз. Биз 94-жылы Камека менен келишим түзгөндөн баштап эле Кыргызстандын бактысына жаралбай кумтөр деген аябай бай кен Кыргызстандын трагедиясы болуп калды. Эмне дегенде биздин жетекчилер, президент, премьер-министрлер ошо Камека менен келишимди кол койгондо эле туура эмес башташканда, эгерде биз ошол бир иностранный чет элдик инвесторлорго кенди берсек, ошолор менен заманбап келишим түзүп, орусча айтканда об условиях разработки месторождения полезных ископаемых деп кол түзүп, анан ошол жерде биз толугу менен жасашыбыз керек да. Чыккан алтындын канча проценти Кыргызстанга тиешелүү, канчасы Камекага. Андай кылбай акайдын убагында ошо биргелешип түзгөн компаниянын 67% силерге тиешелүү, калганы канадалык компанияга тиешелүү деп койгондон кийин эле иштин башы ошол жерден башталган да. Ошонун бардыгы элдин баары ойлогон ошо 67% бизге берсе эле чыккан ошол түшкөн доходдун баарынын эле 67% бизге келет деп. Эң негизгиси жаңылыштыгы биздин ошодон башталган да. Анан тилекке каршы 97-жылдан баштап алтын чыгара башташкан, 10 жылдын ичинде 67%, анан 30% дагы биздин үлүшүбүз болгон. 10 жылдын ичинде 2007-жылга чейин биздин бюджетке бир дагы сом акча түшүрүшкөн эмес. 2009-жылы 24-апрелде Бакиевдин түзүлгөн келишими боюнча гана 2009-жылдан баштап бир нерсе төлөй башташкан. Ушу 97-жылдан баштап 2017-жылдын эсебин кошкондо биздин Кыргызстандын бюджетине 8 миллиард 800 миллион бюджетке эмес 358 тонна алтын чыгарып, ошонун баасы 8 миллиард 800 миллион доллар болгон. Ошонун эсебинен 13% Бакиевдин жасаган түзгөн келишими боюнча жазылган 24 апрель 2009-жылда ошол валовый доходдон 13%-ин Кыргыздарга
берип турабыз деп. Ошонун эсебинен болгону биз 20 канча жылдан бери, 25 жылдан бери $1 миллиард эле бюджетке түшкөн. Ошол орусча айтканда прямая выгода Кыргызстанда. $8,5 миллиард болсо, ошонун 1 миллиарды бизде, 7,5 миллиарды бизге келген жок да. Да, ошолор андан башка дагы прямая выгода, түз выгодадан башка дагы косвенный выгода бар. Эмнеге косвенный выгода деген биздин элдер 3000 киши ошол жерде кенде иштеп атат. 100ден ашык биздин Кыргызстандын чарбалары ошо Камека канадалык компаниялар менен биргелешип иштешип, ошолорго услуга оказывать. Электр сатып атат, картошка сатып атат, алар машинесин толтура, бензин сатып атат, жүк ташып атат, бензинин сатып атат. Ошолордун бардыгы 100ден ашык мекеме. Ошолордун бардыгы косвенный выгода деп аталат. Эми мен айтып атам, трагедияга айланып калды. Эмнеси болсо дагы ошо проблеманы чечишибиз керек. 94-жылы келишим 92-жылы коюлган, э? Биринчи жолу 92, анан окончательно 94-жылы. Ошондо 94-жылы келишимде канадалыктарга центральный деген карьер бергенбиз. Ошо центральный деген карьердин участоктун государственный запасы Советтер Союзунун государственный запас деген утверждеткен 716 тонна алтын бар деп. Ал убакыт 716 тонна бар деп резервинде, э? Ошол запасында аныкталган да, 716 детальный разведка менен Союздун геологтору, биздин геологтор иштеп, алар тактап Москвага алып барып анан утверждеткенде 716 тонна деген запас менен утверждеткен. Ошонун 358 тоннасын канча жылдан бери бүгүнкүгө чейин казыптыр. Казып алып кетишти да. Анда жарымы калыптыр азыр, э? Баары. Анан ал жерде тиги подземный добыча, булар ачык эле карьер менен алганда, азыр карьерди иштетип бүтүп, эми подземный добыча да бар да. Жанагы биз айтып атпайбызбы, 3500 метрден ылдыйдагы подземный карьерге, подземный добычага канадалыктар эмнегедир кирбей атат. Бирок ал жерде бар да, бар. Анан адагы чечилген эмес. Анан негизгиси азыр эмне болсо дагы, эгерде биз ушу канча жылдан бери ушуну чече албасак, биз мамлекетпизби же мамлекет эмеспизби? Биздин интеллигенция, биздин мамлекет органдары, башкаруучулар ушинтип эле жүрө беребизби? Же кумтөрдөн түшкөн пайда Кыргызстандын жакшылыгына алып келеби деген азыр аябай сөз болуп атат. Кече күнү бизде научно практический конференцияда дагы аябай көп айтылды. Алкыш Дүйшөмбек мырза, кече күндөрү Азбек Бекназаров айтып атат да, негизи 2003 жылдан баштап ушул келишимдин структурасы такыр өзгөрдү деп айтып атат. Башында 67-33 болсо, 2003 жылкы келишимден кийин ал компания Камеко Центера деп аталды. Ошондой башка фирмага өткөрүлүп берилип, анан ошол жерде биздин кыргыз тараптын акциялары аларга сатылып кеттиби же кандай болду? Ушуну чечмелеп бериңизчи. 2003 жылы проектти реструктуризация кылабыз деп тапшырма коюлуп. Ага чейин бирок биз 67-33 деген формада киреше көрүп аттыкпы? Жок, ал эми мындай да 67 эле болуп турган. 67 болуп эле турган, бирок биринчи жолу бул прибыльдан түшө турган кирешени 67-33% менен бөлүшөбүз деген башында ошондой келишим болгон да. Ошол структураны реструктуризациялоо. Ошол структуранын негизинде болгону 2009 жылы эле болгону $2 миллион эле прибыльдан ошо Минфиндин түшүрүлгөн комиссиянын жыйынтыгы менен материалдарда бар. 2009 жылы гана болгон $2 миллион түшкөн да. Минфинге? Эми Минфиндин түзүлгөн комиссиясы боюнчачы, Темир Сариев комиссия түзүлүп председатель болуп иштешпеди беле. Ошондо булар таблица түрүндө түзүп 2009 жылы болгону $2 миллион гана ошол прибыльдан түшкөн пайда келип түшкөн да. Эми тиги сиздин сурооңуз боюнча мындай болуп атат да. 2003 жылга чейин бул Камека компаниясы Кумтөр кени менен гана иштеп келген.
Андан кийин публичный компания түзөбүз деп Рейн деген бул Америка континентине жайгашкан бир месторождение менен, анан кийин Бору деп Монголияда жайгашкан бир месторождениянын экөөнү кошуп туруп, анан кийин публичный компания Центери деген компания түшкөндө, бул компания түшкөндө ошондо биздин үлүшүбүз 33% болуп калган. Тескерисинче 67. Эми бул жерде мындай бир мен адис катарында айтып кетейин, бул жерде мындай бир кетирилген чоң катачылык болгон. Базарбай ака айткандай, мисалы башында 92-жылы бул геологиянын балансында, комиссиянын ГКЗ деп коет, балансында 716 тонна алтын эсептелинген. Ошонун эми болжол менен 200 тоннасы ачык жолу менен алынмак, 300 тоннасы бул жер астындагы подземный способ деп коет, жол менен алынмак. 5000 метр деп айтып аткан жакты, Жак ал башка. Андан кийин дагы 200 тоннасы бул баягы прогноздук божомол кор деп айтылганда, ошону менен 716 тонна болгон. Анан эми бул жерде ошол биринчи кетилген ката 92 жана 94-жылы келишимдер түзүлгөндө, ошол 716 тонна алтындан 98-жылы ГКЗнын балансына болгону 261 гана тонна алтын коюлган да. 261 гана тонна алтын болгон. ГКЗ деген эмне ал? Госкомиссия по запасам деп коет. Бул геологиянын астында түзүлгөн комиссия. Булар бекиткен запаска мамлекет жооп бере алат да. Жооп бере алат. Алар далилдүү түрдө айтылат. Ушул мисалы кээинде жана ар кандай категориялар болот. А, Б, С деген ошо категориялар негизинде мисалы кумтөрдө момунча тонна алтын бар, ошобуз мамлекет жооп бере алабыз дегендей мааниде ГКЗ дегендин ошонун функциясы ошондой болгондо. Ошондо 98-жылы 261 гана тонна алтын коюлган. Ал эми 2003-жылы реструктуризация болоордо болгону ГКЗнын балансында 100 гана 10 тонна алтын калган. Ошол 100 гана 10 тонна алтынды эсепке алуу менен анан жана публичный компания түшкөндө, Центери деп компания түшкөндө, ошондо биздин үлүшүбүз 33% болуп калган да. Бул жана өзүңүз айтып аткан маселе боюнча бул биринчи көйгөй болгон да, ошолчу. Биринчи проблема болгон. Биринчи туура эмес жазылган иш болгон да ошол кезекте. Ал эми экинчи маселе. Бул канадалык компания деп коелу, КГК деп айта, ал жерде Кок деген эки компаниясы болгон, бирөө оператор, бирөөсү болсо баягы Кумтөр Голд компания деген. Бул компаниялар жанагы 300 тонна алтыны бул деңиз деңгээлинен 3700-дөн 3500 метрге чейин жайгашкан алтындын кору болгон. Булар ошону жер астында иштетүү жолу менен алыш керек болчу. Бирок ал жолго барбай, булар 5 километр өткөл өтүп 2006-жылы баштап 2012 жылга чейин 190 миллион доллар акча которуш кетиришип туруп, анан кийин ошол подземный способдон отказ кылып коюшкан. Биз деген карьердик жол менен эле ачык жол менен алабыз деп. Эң оңой жериң. Эми ачык жол менен оңой да, жер астына кирип ачканда. Бирок ошого байланыштуу бизде экинчи чоң проблема пайда болгон, бул мөңгүлөр. Анткени скришаны, карьердин бортторун кеңейтип, скришаны көбөйтүп алыш керек болчу дагы, ошонун кесепетинен мөңгүлөр алынып калган да. Мына бул жерде кетилген эң баягы 97 жылдан бери башталып келген эң чоң эки ката болгон да бул ката. Ал эми Базарбек айтып кеткендей, мына бүгүнкү күндө ошол 716 тоннанын ичинен деп айталы, 716. Булардын ошол биздин жана ГКЗга берген маалыматтын негизинде 550 тонна алтыны уже алынып калды. 716-нын 500 тоннасы. 550 тоннадай уже алынып калды. 2018-жылдын эсеби менен кошкондо да. Ал эми бул кайсы маалыматка таянсак ушундай? Бул эми ГКЗга берген, Кумтөрдүн жыл сайын Кыргыз мамлекетинин расмий информациясы бул. Бул расмий информациясы деп айтсак да болот. 550 тоннасы погашение болду, алынып калды деп айтсак болот да. Себеби жыл сайын бул Кумтөр компаниясы жыл сайын жылдын башында программа развития горных работ деген планын түзөт. Анан жылдын аягында өзүнүн отчетун берет. Отчетунда мына биз мынча алтын өндүрдүк деп. Анан ошол маалымат жылдан жылга кошулуп кете берет да. Ошонун негизинде 92-жылы биринчи алтынды өндүрө баштаса, мына бүгүнкү күндө 550 тоннадай алтын алынып калды да. Анан эми баягы финансылык жагын менен айтып келгенде 2017 жылдын эсеби менен, 1-декабрга эсеби менен алынган алтындын ошондо 5 тоннадай алтын алынган.
ошо алынган алтындан 8 миллиард 300 миллион доход түшкөн. Ошо 8 миллиард 300 миллион доллар доходтон 3,2 миллиарды доллары Кыргызстанда калган. Мунун ичинде жана өзүңүздөр айтып кеткендей гос закупка деген болгон, электр энергияны алышкан, ар кандай сатып алуулар болгон. Ал эми Кыргызстандын баягы бюджетке түшкөн налог түрүндөгү акчасы, социалдык төлөмдөр түрүндө акчасы 1 миллиард 215 миллион доллар болгон да. Ошондо мындай грубо айтканда 8,5 миллиардтын 5 миллиарды бизде калып атпайбы? Эми мындай айтканда жок. 3 миллиард 3 миллиардты сиз айткандай баягындай формада, 1,10 жок, ошол 3 миллиарддын ичинде турат. Ошонун ичинде. Жалпысынан айтпадым. Анда 40% бизде калып атат. 40% бизде калып атат. Бизде калып атат. Эми бүгүнкү күндө мындай кандай маселе болуп атат да? Мисалы кандай маселе болуп атат? Биз мисалы бүгүнкү менен эртеңки күнүн келечегин ойлонушубуз керек да. Мына бүгүнкү күндө ошол ГКЗда булар түзүп берген пландын негизинде 94 тонна алтын калды да. Ошол 94 тонна алтынды булар 23-жылга чейин көрүнүү жумуштары менен иштеш керек да. Анан кийин 26-жылга чейин 3 жыл тиги складской запастар менен иштеш керек. Ошондо 23-жылы биз 10 тонна алтын өндүрө турган болсок, 24-жылы 6 тоннага түшөбүз, 25-жылы 3 тоннага түшөбүз дагы, анан 26-жылы 2,5 тонна алтын менен анан ошол иш токтойт да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Мына бүгүнкү күндө 12-жылдан бери чалгындоо иштери токтоп калган. 18-жылы ошол адистердин талабы менен, суранычы менен коюп атып, чалгындоо иштерин жүргүзүш керек. Жанагы подземкага деп 3500 горизонттон ылдый жагында дагы бир 200 тоннадай жана божомол алтындын кору бар деген ошону разведка кылыш керек. Ал чындык анда бар да эми. Бар эми. Азыр мисалычы мындай болуп калды, баягы божомол менен 716 тонна болду деп айтып атабыз да. Анан анын ичинен 200 тоннасы бул божомол менен 5000 метр тереңдикте деп мисалы жердин алдындагы. Анан бирок ошол эле учурда айтып атасыз, бирок расмий Кыргыз мамлекетинин маалыматында бүгүн 550 тонна казылып кетти болуп атат. Анда мен дагы уташнение берейин. Жердин түбүндөгү 200 тонначы алгай. Андай эмес. 716 тонна деп ушул участок центральный канадалыктар казып аткан государственный запас союзда бекитилген. Акаев 716 тоннаны ошол соглашение жазылган. 716 тоннаны открытым и подземным способом добывать этет деп жазылган. Эгерде 716дан 358 тоннаны канадалыктар алса, өзлөрүнүн отчету бар, жылга чыгат, интернетке чыгат, Госкомгеология подтверждает. Былтыр 17,5 тонна алдык деп айтып, ошонун бардыгы 358. Анан эмне үчүн 97 тонна калып калат? Ошол казгандан кийин эле биздин өкмөт менен сүйлөшүп, биздин Госкомгеология менен сүйлөшүп, алтындын кени, кору аз калды деп эле ар кандай документтерди манипуляция кылып берсе, биздикилер кол кое берген. Азыр өзүрдөгү канадалыктар айтып атат. Подземный добычада 299 тонна калды. Бирок ошого канадалыктар жана 170 миллион колдонуп, подземный добычага жол жасап, кайра отказ беришпедиби? Анан кийин булар ошол открытым способом эле жана 358 тонна алганда эле подземный добычаны да алабыз деп атат. Мен дагы айтып коеюн. Биздин Бүйшөкеңди айтып атат. 67% үлүшүбүз болгон. 33% дагы кийин центери болгондон кийин болгон. Бул киши айтып атат, ошол прибыль болсо доход. Эч качан 67% биздин үлүшүбүз түшкөн доходко ойнобойт. 33% ойнобойт. 67% акционирует компания, акциялар алат. Анан кийин акциянын 67 ошол чистый прибыльди жылдын башында чистый прибыльди канадалыктар менен биздин өкмөт бөлөт. Ошол 67%ке үлүшүбүзгө эч качан дивиденд түшкөн эмес. Менде конкретный цифралар бар да өзү канадалыктарга. Ошол 67% болгондо дагы жылыга болгон эле 5 миллион, 6 миллион дивиденд түшүп турган анашы акция. Ошону элдин баарына көптөрүнө мен түшүндүрүп,
уже түшүнүп калышты, бирок жанагы биздин премьер-министр сатып алды деп дагы Сариевдин комиссиясынан дагы айтканда, мы жаңы совместное предприятие түзөбүз 50/50 деп. И он тоже прямо говорит, что ошондо түзсөк 50% биздин доход алабыз деп. Эч качан доход болбойт, и прибыль да болбойт. Ошол аягында чистый прибыль булар көргөзөт, потому что тиги Канаданын компаниясы управлять этип атпайбы проект менен. Ошо чистый прибыльди 30-40 миллион берет, ошону эки участник проекти бөлүп алат. Прибыль болсо да. Прибыль болсо. Чистый болбойт да. То и дело болбойт да. Алар никогда көргөзбөйт да прибыльди ушундай. Бир эле жылы 2013-жылы 238 миллион прибыль болгон, ошонун чистый прибылин 60 миллион көргөзгөн. 61-чи жолу көргөзгөн. Ошондо бизге 30% дивидендтен 11 миллион түшкөн. Жанагы мен дагы айтып коеюн силерге. Манагы прямая выгода страны это равняется тем деньгам, которые прямо поступили в бюджет страны. 97-жылдан баштап булар алтынды чыгара башташкан. 17-жылга кошулганда 8,8 миллиард доллар ошол 358 тонна алтындын базы болгон. Ошондон в счет 13% болгону, еще раз айтып коеюн, прямая выгода 1,1 миллиард доллар 25 жылдын ичинде бюджетке түшүргөн. Анда Дүйшөнбек мырза көңүздөр айткан цифра туура келбей атат да. Сиз айтканыңыз 1,5 эле миллиард болуп атат да. Бюджетке в виде налогов, соц выплат боюнча 1 миллиард 215 миллион түштү, да? Бул деле айтып атат, мен айтам, менде точный данныйлар берет да, тиги менде Кумтор оперативдик компания, управляющий компаниянын точный данныйлары бар. Мен вице болуп турганда дагы мен жылы алып тургам. За подписью генерального директора КОК. Азыр да алып турам. Ошонун бардыгы чогулганда 1,1 миллиард доллар бюджетке түшкөн. Анан көптөрү биз 3,5 миллиард доллар пайда алдык деп, жанагы биздин компаниялар бензин сатса да ошонун суммасын, оокат сатса дагы, услуга касышылардын бардыгын кошуп алып туура эмес. Эч кандай андай кылбаш керек. Косвенный алар эч качандай саналбайт. Потому что мен айтып атпаймынбы, прямая выгода страны это заключается в том, что канча бюджетке акча түшкөн. Бюджетке жанагы 13% налогтон. Бизде анда мындайча айтканда Россиядагы биздин мигранттар бир жылда жөнөткөнү кайра 3 миллиард доллардай болот. Ооба. Кумтөр ушунча 25 жылда берген нерсенин получается бир 5 айда эле жөнөтүп коет турбайбы биздин Россиядагы? 2009-жылкы соглашенияга чейин бюджетке эч нерсе түшүрүшкөн эмес. Только 2009-жылкы 24-апрелдагы соглашенияда ошол жазылып калган 13% от валового дохода. Валовый доход болсо равняется к валовой выручке от продажи золота. Ошонун эсебинен 2009-жылдан баштап жылыга 90 миллион төлөп келишкен. 17-жылы 110 миллион доллар төлөп бюджетке түшүрдү. В счет 13%. Анан жанагы азыр биздин үлүшүбүз Кумтөр компаниясында үлүшүбүз Центерада болгону 26%. Мурда 33 болгон, 67%. Алардын бардыгы эч качан доходко дагы, прибыльга да иштебейт. Ошону биз түшүндүрүп элге түшүндүрүп айта албай атабыз. Азыр мынандай дагы бир кызык нерсе болуп атат да. Мисалы, айталы башында 67-33 болду да, Ооба. Биз кол келишим түзүп атканда мындай болду. Бул Кумтөр деген мисалы компания болсо, биргеликтүү болуп атат да. Канада менен Кыргыз өкмөтү болуп атат. Ошого ылайык биз алтынды саткандан кийин, демек биз Лондондун биржасында сатабыз, туурабы? Ошого ылайык биздин акциялар бар, туурабы? Ошол алтындын мисалы 67% Кыргызга таандык,
33% тигилерге таандык болмокто. Андай эмес да. Бирок биздики ошондо ошол акцияны демек Кумтөргө сата берген, демеге. Центрага сатып жиберип, бүгүн 26% болуп атат. Андай эмес, андай. Бул жерде мындай да, мына бүгүнкү күндө бизде 77 миллиондон ашык акциябыз бар. Акциябыз бар да. Мына Базарбек айтып кетпеди, эгерде биз мисалы башынан келишим түшкөндө бизде мындай деген мыйзам бар да, соглашение о разделе продукции депчи. Эгер ошол мыйзам негизинде иштей турган болсок, анда өзүңүз айтып аткандай, өндүрүлгөн алтындын анда 67%-ин биз алмакпыз дагы, каяка сатсак өзүбүз билип пайдасын көрмөкпүз. 33%-ын тигилер алмак да. Бирок бул жерде концессиялык келишим түзүлгөн да, концессиялык келишим түзүлүп, анан Базарбек айткандай, бул мындай деп түзүлгөндө, жылдын жыйынтыгы менен прибыль чыкса, ошо прибыльдин 67%-ы Кыргызстанда калат, ошол мезгилде 33%-ы тиги тияка кетет деп түзүлгөн. Бирок 2003-жылы реструктуризация болуп кеткенден кийин проекттен кайра тескерисинче өзгөрүлүп калган да. Мен башында жана түшүндүрүп айтып кетпедимби? Бул жерде мындай деп айтып койсок болот да, ошол жана Сариевдин иштеген комиссиясынын таблица менен түзгөн формасы бар. Ошондо бир 3 этапка бөлүнөт. Мисалы 97-жылдан реструктуризация болгонго чейин 2003-жылы канча акча түшкөн? Налог түрүндө, анан кийин эме жөнүндө, социалдык төлөмдөр жөнүндө 40 миллиондон ашык, 43-47 миллион доллардай акча түшкөн. 2003-төн 2009-га чейин 130 миллиондон ашык доллар түшкөн. Анан 2009-тан кийинки эсептөөлөр ал өзүнчө эсептөөлөр да, мына бүгүнкү күндө. Счет 13%. Анан мына бүгүнкү күндө мындай да, бизде валовый доходдон деп өзүнчө бюджетке 13%. 13% демеге түшөт республикалык бюджетке. Анан ошонун 1% тиги Ысык көлдүн фондуна түшөт. Инфраструктураларын колдоп. Ошонун суммасы примерно жыл сайын алтындын көлөмүнө жараша, өндүрүлгөн алтындын көлөмүнө жараша 7 миллиарддан 9 миллиард сомго чейин акча түшүп турат. Мына бүгүнкү күндө бюджеткечи 9 миллиард сомго чейин жылына түшүп турат да. Мына бүгүнкү күндө акыл ошондой да. Бирок алтындын көлөмү, өндүрүлгөн алтындын көлөмү азая баштасакан сайын бул төлөм дагы, анткени валовый доходдон проценти деп айтылып атпайбы, пайызы деп. Бул төлөмдөр дагы жыл сайын азая баштайт да. Ошон үчүн биздин мына бүгүнкү күндө адистердин милдети кандай? Биз баягы настаивать этип, талап кылып, жанагы геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүшүңөр керек. Флангтарда дагы канча алтындар бар, аларды изилдешиңер керек. Жана ошондой эле жердин астында, жана подземный способ менен 3500-чү горизонттон ылдый 3300-чү горизонтка чейин да канча алтын бар. Ошол иштерди да чалгындоо иштерин жүргүзүш керек. Анан бир кезекте мындай болгондо, ошол жана концессиялык келишим түзүлгөндө, Базарбек айткандай, ошол жерде центральный участок деген бар. Ошол центральный участок менен түзүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө булар жанында да 2 участок бар. Юго-западный деген участок бар, Сарытөр деген участок бар. Ошол Юго-западный менен Сарытөр менен иштеп атышат. 2020-жылы центральный участок 1 жылга токтойт, ишин токтотот. Анан 22-23 жылы гана кошулат кайра. Ушул жылдары жана Юго-западный менен Сарытөр деген иш жүргүзүп, анан жанагы мисалы 23 жылга чейин бир 15 тоннадан кем эмес алтын берип турса, 23 жылы 10 тоннага түшөт дагы, анан 6 тонна, 3 тонна, ол 2,5 тонна менен ошону менен көлөм азаят да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз талап коюшубуз керек дагы, Кумтөрдүн жашоосун дагы узартышыбыз керек да. Жана чалгындоо иштерин жүргүзүп. Азыркы дагы мен айта турганым, мына центральный карьер бүтөйүн деп калганда, 23 бүтө турган болсо. Бүтөйүн деп калганда 3 жыл мурда жанагы Сарытөрдү, анан кийин Юго-западный, анан быйыл дагы Эрташ деген жанагы заповедниктин жерин үчөөүн дагы дополнительный участок бергенбиз да. Мурдагы бийликтер, правительство. Муну деле каза ошол үчөөүнө отдельный лицензия бериш керек да. Конкурс өткөрүп ошого беребизби? Ошону билип туруп тиги канадалыктар центральный бүтөйүн деп калды. Биз дагы жанагы алар мурда эле скрытый геология разведный работа жүргүзүп турушкан Канада эмеде Кумтөрдө. Ошол башка участоктарда алтын бар экенин мурда эле билишип, центральный бүтөйүн деп атканда жанагы Юго-западный Сарытөр, кстати, Сарытөрдү 2007-жылы эле незаконно начали разрабатывать, завозить руду. Анан биздин милициялар боруп КГБ барабанан токтоткон.
ошол 3 лицензионный участок. Центральныйды лицензия менен бербедикпи? ооба. Ошондой кылып берген ордуна тиги мурдагы биздин өкмөт ошол 3-өн берип койгон, ал азыр иштетип атат да. Сары Төрдү мурда эле баштаган. Бул центральный менен кошо ошо центральный бүтөйүн деп атканда булар токтоп калбаш керек. Жанында эле жайгашкан. Жанында эле, жакында эле, бир эле өрөөндө. Ошону дагы биз жакшылап түшүндүрүп албай атабыз. Өкмөт эмне үчүн берип жиберди? Өкмөт менен сөз тапсанан берет да. Эми мындай болуп калганда коррупциялык элемент. ооба, тарыхчы мындай да, тиги ошол жана сиз айтып аткандай ошо Коюңнинская деген площадьте, Найр площадьте экөөнү лицензиясын чалгындоо, геологиялык чалгындоо изилдөө иштерин жүргүзүүдө деп берилген. Бирок 12 жылы Бабанов неме кылып таштаган да. Отмена эткен. Отмена кылып таштаган. Ошону билип туруп коррупциялык отмена кылып таштаган. Ошондон кийин чалгындоо иштери токтоп калган. 18 жылга чейин чалгындоо иштери болгон эмес. Бирок мына бүгүнкү күндө бир Турциянын Demo деген бир компаниясы бар экен. Ошол Кумтөрдөн, Центерадан алынган 2 площадьты ошо Турциянын Demo деген компаниясына 16-жылы чалгындоого берген. Чалгындоого берип койгон да. Бирок бүгүнкү күндө биз билбейбиз. Ал ошо Турциянын компаниясы, Demo деген компаниясы кандай чалгындоо иштерин жүргүзүп атат, эмне кылып атат, маалымат жок да. Да, айта турган 1983 жылы Усувалиевдин убагында Кумтөрдүн потенциалын ушул эле азыркы отурган 7-этажда бир күн кечке чейин обсуждать эткенбиз. Москвадан Госком геологиянын кишилери келип, биздин Госком геологиянын Эгембердиев Рахматоглу өтүп кетти, ошолорду алажыт эткен. Ошол аларды алажыт эткенде Кумтөр долинасында разведанный запасы биз 9 лицензионный участок определить эттик деген. Ошонун бирөө центральный, который детальный разведка болуп запасы утверждетилген деп алажыт этти. Ошону биз эмеге берсек болот деген да. Ошолордун бардыгын канадалыктар билген. И тем более имеется сведения, орусча айтканда, канадалыктар келгенден кийин эле алар закрытый геологоразведочный работа жүргүзүшкөн дагы ошол Канаданын Кумтөрдүн потенциалын билишкен. Кумтөрдүн месторождениясы находится на тектоническом разломе, который прослеживается на 30 километров до границы с Китаем. Алар ошондуктан биздин геологтор айтат, канадалыктар өмүрүндө кетпейт. Дагы кеминде даже 100 жыл иштейт деп атат, потому что бир эле участок центральныйды бүтүп атпайбы, Анан жанагы Сары Төрдү берди, кичинеке Юго-Запады ошол 3-өн берди да. Андан башка дагы толтурат 9 участоктор. Алардын бардыгы канадалыктар билет да. Билет. Бирок биздин азыркы Госком геология правительство деле билет. Бирок аны ачык айтышпат. Алар ошол коррупционный жол менен эгерде суразагы эмне үчүн силер берип койдуңар? Сиз коррупционный деп жол деп айтып калдыңыз да. Бул жерде канадалыктар коррупционный жол кылып атабы же сатып ийип аткан биздики коррупционный болуп атабы? Айтсаңыз. Сөзсүз пайданы көргүсү келет деп ойлойм да мен. Сырттан келген компаниячы. Коррупциялык иш дайыма биздин бийлик менен байланышкан да. Анан биздин ушул сатылып кете турганыбызды билип, канадалык компаниялар биздикилерге жол тапкан. Юридикалыктагы ыкмалар бар да, туурабы? Толтура. Мондай кылып чечмелеп, ошого ылайыкташтырып, бизди сатып алса оңой эле да. Жерди сатып аткандан кийин. Мен жанагы Хаминюк деген Кумтөр оперативдик компаниянын управляющий компания менен аябай көп иштегем. Ал жигит кеткенге чейин мага көп секреттерди айтып берген. Хаминюк, Хаминюк, Ленк Хаминюк. Президент управляющей компании Кумтөр оперативдик компания. Алар кандай кылып биздин чоңдорду, министрлерди ынандырып салганын мага айтып берген. Айтып бербейсизби? Мен кече күнү айттым, жанагы научно-практический конференция. Кантип ушу хвостохранилищесынын ложасына деги водонепроницаемый пленканы укладывать этпей эле содержащий пульпаны төгө беришкен.
биздин Гостройдун чоңдору ошого макул болуп коюшканда. Аха. Ошол жердин арасында жүрүп эле, ошондун арасында мен Макмалда жүргөндө айттым мен кечегүнү, ушу Макмалдын хвостохранилищеси мындай болгон эмес. Ушул сухой ложбинадан бардыгын даярдап, алдына пленка ташып, түшөп, алдына дагы глина ташып, түшөп, төшөп, анан кийин бергенбиз эксплуатацияга. Андан башка толтурду да эмне үчүн жанагы Давыдов деген ледникке пустую породу алып барып үстүнө төккөнбүз. 90 метрге чейин Давыдов леднигини төккөндө Давыдов ледники получилось орусча айтканда теплую одежду. Теплую одежданан өңгү эрип, мөңгүнүн жарымы жарылып, жылып долинага, Кумтөр долинада чыккан. Ага дагы биздин эч кимиси жооп берген эмес. Эмне үчүн? Эми ошол тиги пленка хвостохранилищеде цианида содержащий хвостохранилищеда 1,5 миллиард тонна руда жатат. Только цианида содержащий руда там. Ошодон тиги пленка жок болгондон кийин цианидный жидкость Арабель, Тарагай, Кумтөр, Нарын келип кошулуп, ошолор аркылуу, дарыялар аркылуу Великий Нарынский дарыяга келип кошулуп цианидтер. Тетиги мынагу эменин 12-13, 14 жылкы жанагы международный комиссиялардын заключениялары бар да бизде. Что давно цианидосодержащая пульпа контактирует подземными водами и через него рекой Нарын. Биз ошону ачык айта албайбыз, айтканга да болбойт да, потому что Борбордук Азияга кетип атпайбы Нарын дарыясы. Ошолордун бардыгын биз иретке келтирип бүтүрүшүбүз керекпи? Анан эң аягында денонсация биз в любом случае кылышыбыз керек да. Азыр тура туруңуз, азыр бул теманы өзүнчө баштайлы. Ага чейин да бир нерсени сурап алайын. Ошо денонсация деген тема көтөрүлүп атат да, өтө маанилүү болупчу. Биз буну улутташтыралы же денонсация кылалыбы же дагы бир башка бир формасында кийинки жолго баралыбы деген азыр сөз болуп атпайбы, Биз азыр билип атабыз да, мондай бул проблема бар депчи. Арине бул сырттан келген компания, бул кайрымдуулук уюм эмес. Бул анын атын Камеко дейбизби, Центерра дейбизби, Ментерра дейбизби, Алтын Эра деп атайбызбы? Ал кайрымдуулук уюм эмес. Келгенден кийин бул жерден пайда таап кеткиси келет, арине. Бирок ошол учурда биз билип атабыз, муну Кытай менен деле окшош проблема да. Келгенде бизден оңой эле лицензияны сатып алат экен. Биздин чиновниктерге кичине эле мындай шапка кийгизип койсо, баягы жеңүүчүнүн сүйлөшүп алышат. Бат эле экен. Ошол эле сыңарындай боюмча бул деле 67ден 33 тетрисинен бүгүн мына 15%, 26%га өтүп калды деген деле бул ошондой нерсе дейм да. Биздики акцияны кымыздын жеңичинен саткан дейм. Туура айтасыз. Анан ушундайга келип атат. Эми айталы да, мынау Кумтөрдүн Кыргыз Республикасындагы экономиканын, улуттук экономиканын структурасын алсак, бизде өндүрүш 20% экен да. Биздин улуттук экономикада. Анын ичинен азыр ошо 20-нын 60 канча пайызы бул Кумтөр экен. Анын дагычы. Эгер бул Кумтөр азыр 23-жылы бүтө турган болуп атса, азыр бул жерде Дүйшөнбек мырза өзү айтып кетти. Бул 1 миллиардка жакын бир жылда бизге бюджетке 9 миллиард. 9 миллиард деп атасы. Сом. 9 миллиард сом киреше киргизет деп атасыз. Бул чоң эле акча да. 8-9 миллиард берип атат ушу последний сом менен. Ошондо эгер бул сумма 2023-жылы бул токтоп калат дегенди түшүндүрөбү же кандай болот? Азайып барып 26-жылы токтоп калат деген. Токтоп калат деген түшүндүрөт. Демек биздин улуттук экономиканын структурасында өндүрүш өзү 20% түзөт экен. 30% бул тейлөө да биздечи. Анан соода болуп биригип 50 канча пайыз болот. Айыл чарба бизде азыр 17% түзүп калган да улуттук экономикада. Демек анын да ушу 60% өндүрүштүн. Бул Кумтөр жок болсо анда бизге өтө эле чоң мындай зыян болот улуттук экономикага. Мен айтканымда, в любом случае биз денонсация кылышыбыз керек. Кумтөр эч качан токтобой.
токтобойт. Канадалыктар тургандан кийин центральный 26-жылы бүтсө ага чейин мурда эле бүтөт. Калган лицензиондуу участоктарды Канададын компаниясы биздин бийлик менен жол таап алышат. Эч качан токтобойт. Эмнегеден завод-извлекательный фабрикага иштеп атат да. Дагы 9 участок бар деп атпайсыз? Ооба, дагы участок. Эли бар, баягыда Централь эми бүттү деп атасыз. 26-жыл эмес, мурдараак эле бүтөт. Анан эми мына денонсациянын жолу кечээ биз дагы конференциядан кийин Бекназаров менен башкалар менен отуруп, Абылов менен отуруп дагы жарым саат абсурд айттык. Денонсациянын жолун да билиш керек. Бул киши туура айтып атат. Эң денонсациянын бир жолу, туура жолу биз ошол жанагы Бакиев түзгөн 24 апрель 2009-жылы соглашенияны биз жогорку кеңеште ратификация кылганбыз. Денонсацияныбы? Жок, зачем? Ратификация. Соглашение ошол, да. Анан кийин жогорку кеңешке алып чыгып закон кабыл алганбыз о ратификации соглашения о новых условиях по проекту. Жаңы шарттар. Ошонун эсебинен биз ошол документти международный статуска чыгарып салганбыз. Анан мен түшүндүрүп, мурда Текебаевка да түшүндүрүп айткам, Сариевке да түшүндүрүп айткам 4 жыл мурда. Биринчи жолу биз ошол закон о ратификации отменить керек. Кечээ күнү Бекназаров айтат, эгерде отменить этсек, анда канадалыктар өзүлөрү эле келет. Соглашение правительство менен болгон эле соглашение калат да. Келип, анда эмне кылалык деп мен айттым. Ошол соглашениеге изменение киргизебиз. 13% 100 миллион долларда. 18-20 тоннадан алтындан чыкканына. Эгерде хотя бы бир 30%ке биз сүйлөшсек, алар макул болот дедим. Потому что мен Хаминюк менен да илгери сүйлөшкөм. Ошо 30% болсондо 110дун ордуна 330 миллион доллар бизге пайда түшөбү, түшпөйт. Мен дагы айтып коеюн. Кум төргөнү канадалыктар иштеп турганда эч качан токтобойт. Бирок ошонун денонсациясын жолун билип, кандай кылып азыр бизге пайда алып келе турган жолун издеп чыгышыбыз керек. Национализация болбойт да. Эгерде национализация болгончо международный сотко берсе, биздин оказывается жогорку кеңеш даже закон о национализации дегенди чыгарышкан эмес. Бүт өлкөлөрдө бар. Закон анан өзү улуттук закон да. Эгерде иностранный компания иштеп атса, они имеют право национализировать. Но только у нас должен быть закон свой. Ошодо жок. Түшүмөк мырза, азыр мына денонсациядан биз эмне утабыз, эмне утулабыз айтып көрүңүз, эгер болсо. Денонсация боло турган болсо. Бул жерде мен ошол Базарбай акенин айткан сөзүнө бир нерсесине кошулгум келет да. Биринчи мындай бир эмне пайда түшөт? Пайда болобу? Прагматикалык жагын карайын да. Пайда болобу? Же мүмкүн кайра биз чыгымга учурап калабызбы деп баягы мындай бир изилдөө иштерин жүргүзүп, бир кичине бир экспресс анализ кылып, экономикасын эсептеп туруп, анан кийин ушул маселени айтып чыкса, ошол мен оюмча туура болот эле дейм да. Мен мисалы саясатчы эмесмин, саясаттан алыспын. Мен адис катарында да. Адис катары ошо. Адис катарында ошо көчөнү да ошол пресс конференция болгондо катышып отуруп, анан таратып берген материалдар менен таанышып, ал жерде цифралар көрсөтүлгөн экен, ошол цифралар менен таанышып, анан мен мындай бир ойго келдим да, ошол оюмду да көчө айттым да. Мындай маселе пайда болуп калып атат да. Бүгүнкү күндө ошол эсептөөлөрдүн негизинде көрсөтүлгөн эсептөөлөрдүн негизинде биз ушул 26-жылга чейинки өндүрүлгөн алтындан 9 миллиард доллар выручка алабыз деп атат да. 9 миллиард доллар выручка. Анын ошол жанагы даярдалганлар даярдап аткан, мен Азимбек Анаркулчтар даярдап аткан, Ишенбай Кадырбектер кошулган экен, эсептөөлөр жүргүзүлгөн экен. Анын ичинде алар да жазып атат, биз сөзсүз түрдө тиги НСТРга биз эми национализация карабызбы, денонсация карабызбы, анан тиги арбитраждык соттор болуп калса, биз сөзсүз түрдө компенсация төлөп беришибиз керек деп атат. Ооба. Анан компенсациясынын суммасын 3 миллиард доллар деп чыгарып атышат. 3 миллиард доллардай төлөйбүз деп. Бер жакта дагы 6 акциясын алышыбыз керек да. 6 миллиард доллардай дагы бизге таза пайда түшөт экендиги. Анан мен эсептөөлөрдү эми бул баягы
тез арада жасалган иш болуп калды. Бизде 94 азыркы кызынын балансында турган 94 тонна алтын турса, аны биз бүгүнкү Лондон биржасында баа менен $1300 сатсак, 4 миллиард доллар выручка болсо, анын ичинен жана операционный расходтор деп коет. Аларга 1,5 миллиард доллардай кетет экен. Анан налогтор болот экен, выплаталар болот экен. Аларда бир 600 миллион доллардай акча кетет экен. 2 миллиард доллары немеге кетсе, ошо мен көрсөткөн чыгымдарга кетсе. Анан тигилерге биз 3 миллиард доллар төлөй турган болсок, 2 миллиардыбыз калып атса, анан бизге кандай пайда болот? Ошон үчүн бул жерде ошол Базарбай ака айтып аткандай, биринчи мындай эсептөөлөрүбүздү жүргүзүп алып, иликтөөлөрүбүздү жүргүзүп алып, анан бизде бүгүнкү күндө ошол юридикалык, экономикалык анализди жакшылап жүргүзүп алып туруп, анан кийин ушундай бир иш чараны баштаса болот эле да. Ошондо мисалы мага окшогон адистерге да түшүнүктүү болот эле да. Мисалы бизде юридикалык жолу бар экен. Биз денонсация кыла алат экенбиз. Денонсациянын негизинде биз тигилерге компенсация төлөп беребиз. Компенсацияны төлөп бергенге акча каражатыбыз түшөт экен, бар экен. Анан андан сырткары мындай да пайда түшөт экен десе, мисалы мен айныс катарында мен ынанат элем да. Бирок бүгүнкү күндө менде суроо пайда болуп калды да. Ошо суроого жооп табыш керек да, жооп табыш керек. Анан экинчи жагынан бул жерде да мындай бир нерсеси бар да. Булар көп жылдан бери ошол Жантөре Сатыбалдиевичтин учурунда дагы жана 50-50 деген биргелешкен ишкана түзөбүз дегенде дагы булар мындай маселе коюшкан. Кумтөрдөн түшкөн акчанын негизинде булар дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө алтын кендерди алып изилдөө иштерин жүргүзүп атышат. Мына бүгүнкү күндө ошол эле Монголияда Гатсурт деген месторождение бар, 20 тоннадай алтындын запасы бар. Турцияда Оксут деген месторождение бар, а жерде бир 30 тоннадан ашык алтындын запасы бар. Тиги мына азыркы күндө Хардрок деген Северный Америкада 70 тонна алтындын запасы бар. Милиген деген бар, 400 тоннадан ашык. Эми аякта баягы содержаниялары башкача. Кемес деген месторожденияны булар алышты 155 тонна. Баш аягы булар бүгүнкү күндө 600 тоннадан 800 тоннага чейин алтындын корун башка өлкөлөрдө даярдап коюшту. Буларга мисалы биз туура мамиле жасап, мисалы мен саясатчы эмесмин, мен адис катарында айтып атам да, туура мамиле жасап, туура маселе коюп, иш чара коюп, туура суроо коюп чечип албасак, бүгүнкү күндө булар жанагы 33%дан 26% пайызга кандайча түшүп калдык. Биздеги совет директорлордун кеңешинин макулдугунун да кереги жок, булар талап кылбайт. Кыргыз алтын дындыгы кеңешин дагы сурабайт, булар талап кылбайт. Булар өздөрү каалагандай. Булар өздөрүнүн үлүшүн сатып ийет дагы. Кыргызстан өзүңөр эми иштей бергиле деп кетип калса, биз болсо жердин астындагы подземкадагы алтынды чалгындоо иштерин жүргүзө албай калабыз. Фланттардагы алтынды билбей калабыз. Алтындын запасын корун ГКЗга кое албай калабыз. Анан кийин 1 тонна алтын ГКЗда биз баягы болжомолгон менен айта беребиз да. Тиги жерде мынча тонна алтын бар болуш керек, бул жерде мынча алтын тонна бар. ГКЗнын запасында официалдуу данный жок болгондон кийин ошого инвестор да келеби, келбейби, бул жерде да маселе болуп калат. Мен баягы адис кана түрүндө бул суроону айтып атам да. Ордуна башка бирөө келеби, келбейби? Чоң маселе. Ал да бул чоң маселе да. Эми Кытай мүмкүн келиши мүмкүн деп коелу. Жана Чарат деген компания чыгып атпайбы? Алар да билет да. Ошол Чарат деген компания, Кытайдын Шандун деген тиги провинциясынын чоң компаниясы келип тиги Чарат менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бул кыргыз тандын үлүшүн жана центерден сатып алабыз деп атпайбы? Сатып алабыз деп. Ошондой сүйлөшүүлөр да болгон да. Бирок ал да чечилбей токтоп калды да. Ошондой маселелер жүрүп кетиши мүмкүн да. Биздикилер да макул болгон да, Чаратка беребиз деп. Бирок айтылбай анан токтоп калганда, чатак чыккандан кийин. Азыр Базарбай агай азыр моундай нерсе да, азыр центральныйды казып бүттүк деп атат, бүтөйүн деп атат да. Анан дагы запаста дагы бир нече жер бар деп айттыңыз, дагы участок. Алардын запасы канча азыр? Алардыкы центральный 716 тонна болсо, жанагы Сары Төрдүкү 20 тонна. Алар бирөөнө 8, бирөөсүнө 16 тонна. Юго-западный менен Сары Төрдү. Ошолор жанагы боковые называется, да. Ал 1 жылдык эле иштирбайбы? Себеби бизде азыр 1 жылда эле 17 тонна берип атат деп атпайбы? Ошон үчүн чалгындоо иштерин жүргүзүп, аныктап, ошонун астында да канча, флангтарында канча алтын бар, ошолорду аныкташ үчүн да
бизде мисалы жылына 10 миллион доллардан акча сарп кылып турушубуз керек. Боковой запасы деп аталат ошол. Ошол жерде центральный ошо тегерегинде боковой запасы болуп атпайбы? Фланговый запас. Обязательно болот да. Тем более ошол речь идет о Кумторском разломе, да. Ошон бүт эле тетиге чөйрү шейит айтып атпайбы? Ошол тектонический разломда в основном алтындар находится там деп. Бул жерде мындай да, айыл чарбасында мисалга 1 гектар жериң болсо, буудай айдасаң, анан ойлойсуң, мен ушул 60 центрден буудай алам сөз буюрса деп. А бирок аласыңбы, ала албайсыңбы? Ал чоң суроо да. Азыр дагы бир суроону берип кетейин ушул моментте пайдаланып. Азыр мисалы мен билгенден Жадыр Садыр Жапаров ушул маселени көп көтөрчү да. Мисалы ал кишинин аргументи эмне болчу? Ал киши эмне деп айтчы? Анан эмне үчүн ал киши менен азыр эл макул, кандай десем, коллегалары макул эмес болуп атат? Ал киши депутат болуп туруп ошол маселени көтөргөн. В целом Комтордун проблемасын туура эле көтөргөн. Ал кишинин көтөргөн иши Саруу айылынын элдери көтөрүшкө чыкпадыбы? Барып подстанцияны отключить деп, базып алабыз деп, анан биздин Ысык көлдөгү губернатор да камашып дегенде мындай кылган дагы ошодон чыккан да. В целом биз убагында Садыр Жапаров депутат болгондо комиссиянын председатели болуп туруп, а киши дагы Сариптей болуп эле комиссиясынын аягына чыга албай койду да. Эмне чыга албай коет? Эмне дегенде, ошол эле жогорку кеңештин кишилери, биздин өкмөт, президент, алар келип эле Канаданын кишилери алар менен жекече көп нерсе жекече сүйлөшүп, отдельно сүйлөшүп бүтүрдү да. Эмне үчүн тиги Атамбаев 2010 апрелдеги революцияда биринчи талабы Комторду Кыргызстандын пайдасына кайрыйсыңар дегенди Атамбаев эмне үчүн жазабай койду? 7 жылдын ичинде жазаш керек беле? Реалдуулук келип эле биз ушинтип талкууларды кылат экенбиз, жогорку кеңештен деле кылат экенбиз, проблеманы в принципе баарыбыз тең эле түшүнөт экенбиз, бирок келип эле анан ошол жака упираться келип атат да. Экономикага келип такалып калат да. Келип такалып атат. Демек, коррупция келечеги демек бул жөн эле талкуу экен да анда, а тияк боло берет, биз жөн эле талкуу кылып жүрө берет экенбиз да анда. Эми бир учурда оңолуш керек да. Ошо 83-жылкы 27 жыл бою бүтпөгөн нерсе азыр бүтөт. 9 лицензиянын участоктун предварительный запасы, полностью неразведанный запасы геологтордун божомолу боюнча 2000 тонна болгон. Ошонун бирөө эле центральный 713 тонна да. Анан эми азыр Кумтөрдү өзүбүзгө кайтаргандын биринчи эле маселеси денонсацияда ошол жанагы закон о ратификации этого соглашения отменить. Жогорку кеңеш безболезненно может сам отменить свой закон. Ошодон кийин эле Канададын компаниясы барып биздин өкмөт чакырып ошол келишимге биз изменение киргизишибиз керек. Биз 13% менен не согласны. Дүйнөдө болуп көрбөгөн окуя ошонун процентин 30 же болсо 40%ке көбөйткүлө. Бирок канадалыктар иштей берсин. Золотоизвлекательный фабрика турат. Керек болсо силер акча жумшап, геология разведканы өздөштүрсөңөр, жана Сары Төрү менен жана Юго-Западный да Эрташ деген үчөүн бербедикпи? Ошондой кылып эле башка участоктарды беребиз, иштеп кылат десе, алар макул болот да. Кептин бардыгы конструктивный предложение кылыш керек да. Ошолорду ошондой болуп аткандан кийин бизде бирөө дагы ошондой предложение менен чыкпайт да. А тиги Канаданын компаниялары айтат, силердин чоңдоруңар биз менен отуруп сүйлөшкөндө шапка сурайт. Көз эмес тиги башында көтөрө албайт дейт. Вот ана. Карачы, эмне үчүн? Сүйлөшө албайт. Потому что алар берерин берип,
тойгузуп коюшкан. Эгерде алар алгандайын алар сүйлөшө албайт да. Аларга эме болуп калганда. Эми азыр Базарбай агай, азыр ушул нерсени биз баарыбыз эле билип атабыз да, келип эле биз өзүбүздүн коррупцияда экен да маселенин баарычы. Азыр биз эгер ушундай биздин өлкө азыр коррупцияга батып калганы белгилүү болсо, мисалы азыр Transparency International биздин өлкөнү дүйнөдөгү эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн 100дөн жогоркусу, биз 132де турат экенбиз дагы делечи. 132ден 137нин ортосунда турабыз, себеби бул өлкөлөрдүн баарын баалы бирдей да. Эми ушундай экенин билип туруп азыр мисалы биз Кумтөрдү баштаган атабыз, Талды булакты айтып атабыз азыр эми. Жер үйдү айтып атабыз. Жер үйдү айтып атабыз. Ошондой эле менен. Бул нерсе ошо бойдон эле уланат да андачы. Ооба, токтобойт. Биз мыйзам коюп эле азырчы деги эле Кыргыз Республикасында канчанчы жылга чейин такыр эле алтын казылбайт деген мыйзам чыкса болбойбу? Эми биз буну келечек муундарга эле тапшыралы ой депчи. Эми башында жана өзүң маселе көтөрүп кетпедиңби? Мына Кумтөр 9 миллиард сом акча берип атса бюджетке. Өнөр жай тармагында ошол жалпы баарын эсептеп кошкондо 40%га чейин өнөр жай тармагы берет экен депчи, бюджеттин акчасын түшүрөт экен деп. Анан эртеңки күнү бул Кумтөр токтоп калса, жана 9 миллиард сомду бюджетке кайдан табабыз депчи. Анан ошон үчүн жанагындай маселе туулат да. Бул биринчиси, биз потенциалыбызды пайдаланышыбыз керек. Потенциалдын бири биз мага караганда мисалы Базарбай аке энергетика тармагын жакшы билет. Биз айтып келгенбиз, бул приоритеттүү тармактар энергетиканы тоо кен тармагы депчи мисалы. Анан эми тоо кен тармагындагы жайгашкан алтын кендерибиз болобу, башка кендери болобу, ошону биз мисалы туура мыйзамдын чегинде мыйзам түзүп алып туруп анан иштетип анан экономикага пайдаланышыбыз керек да. Маселе ошондо да. Эгер туура эмес пайдалана турган болсок, анда кимдер мына бүгүнкү күндө эми жаңы президент келди, жаңыча коррупцияга жаңыча мисалы талаптар коюлуп атат, күрөш жүрүп атат. Коррупция менен малынышкан адамдар болсо, илешкен адамдар болсо, аларды жоопкерчиликке тартыш керек да, тартыш керек. Бирок биз анан жана Кумтөрдөн кетип аткан акчаны башка кендерди иштетип түшүрбөсөк, ошол эле мисалы жер үй кенинен түшүрүшүбүз керек эле, бирок аякта дагы баягы бүгүнкү күндө далилденбесе дагы ачык көрүнүп турган коррупциялык иштер бар. Алтын кенин иштешибиз керек. Тиякта мисалы Иштамберди деген кен бар, Бозумчак деген кендер бар. Ошолордун баары иштеп буну орустун сөзү менен айтканда бияктан жетпей аткан акчаны восполнять этиш керек да. Толтуруш керек да. Ошо иштерди жүргүзүш керек. Бирок мындай коррупциялашкан мамлекетте бул аябай эле мындай кооптуу болуп атаганын айтып атам да. Келечекечи. Биз баары эле эми дүйнө боюнча бүгүнкү күнгө чейин мындай ким камалып, ким жоопко тартылганын мисалы биз билбейбиз да дагы деле. Эч ким тартылган жок да, эч ким тартылган жок да. Эми сыртта жүрүшпөйбү баары тең эле? Бардыгы эле качып кетет, сыртты көрөт. Сыртка качып кетет. Качып кетпей эле качырып ийип атат окшойбуз, бул деген нерсе. Эми аны тиги тийиштүү органдар бар да, аларга суроо берип, керек учурда мисалы кармап келет экенбиз. Ким керек болсочу. Эми бизде президент менен өкмөттө эрк керек да. Ошону жакшы түшүнүп эле эмне үчүн ушундай дүйнөдө эң бай белгилүү Кумтөрдө. Ошол тиги эмеде научный трудтарда жазылган. Лондондо биржа драгоценных металлов деген илинип турат, ошол жазылган экен, жазылып турат дейт. Аябай дүйнөдө бай кендердин бири деп, ошону чудовищным образом канадалыктарга тарттырып жиберип биз отурабыз. Анан канадалык туура эмес кылып атат деп барса, алар келип биз менен сүйлөшүп коет. Мен дагы кечеүндө айттым, 13-жылы Текебаев депутат болуп турганда, а киши айтты, мен чечем, мен депутаттардын большинствосу менен сүйлөшүп атам. Дезенде айттым, мен уна Сариевдин комиссиясы болду. Ошонун жыйынтыгы жакшы эле. Ошо Осмонбетовде да киши отурду, жанагы Госком геологиянын председатели. Айттым, биринчи жолу силер законду отменить эткиле, а ратификация соглашение. Анан сразу эле бардыгы кетет, нормально кетет десем, макул деп айтты а киши. Акыл. Анан кийин 6-7 депутат отурган.
Анан алар 2 жумадан кийин башкача сүйлөшүп Бул калышты. жерде бир көйгөйлүү маселе бар да. Бизде мына тилекке каршы мына убакыт уже соңуна келип атат. Биздечи Көйгөйлүү маселе бар. 15 секунд болсо. Айтып калайын. Мына бүгүнкү күндө биз жанагы Сапар Исаковдун түзгөн стратегиялык келишими бар да. 11 сентябрь 17 11 сентябрь 11 сентябрь 17 жылы. Мына бүгүнкү күнгө чейин 6-чы жолу узартылып атат да. Ошонун ичинде да көп немелер бар да, схемалар бар да. Ошону чечиш керек да ошондо. Кечирип коюңуздар, бизде тилекке каршы берилген убакыты мына жери жөнүндө сүйлөшө албай калдык, Талды булак жөнүндө сүйлөшө албай калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы отуруңуздар деп айтам. Жакшы отуруңуздар.